Орун келтет да. Бул жерде ачык кийинген балдар, ачык кийинген кыздарга балдар көбүрөөк тийишет. Ал эми жабык кийип жүргөн кыздарга азыраак тийишебиз депчи. А если биз ушул жерде отурган кыздар бар жогу жабык кийинип алсак, анда силер бизге тийишпей каласыңарбы же дагы деле тийишип мындай башка жагына карап да тийише бересиңерби деген суроолорум келип атат да. Жаштар, азыр буга эле айтып кеттим го. Мисалы үчүн баланын өзүнөн да айтып кеттим да, бул кайра эле мен суроома бияктан жооп бергенсиз койду да. Мисалы тиги көчөдөн чыгып атат э? Тиги көчөдөн чыгып атат. Мисалы үчүн балдардын өзүнүн жүрөгүндө болсо, мисалы үчүн жабык болсо деле тийише берет, мындай жүрөгүндө мындай тийише турган ниети болсо. Анан кийин тийишпей турган ниети болсо, жабык ачык болсо деле тийишпейт да. Рахмат. Мисалы азыр кыздардын баары жигиттер менен жүрүп атат, бул аябай опасный нерсе. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Анан ушул жүрүп атат да, ушул нерсе. Жигиттер менен жүрбөсөк жүрүп атат. Анан көрчө күйөөгө чыксын. Ким жүргүзгөзө күйөөгө чыксын. Бүт баарынын убактысы келген. Мисалы жүрө бербешет да, тез чыгыш керек. Кыздар менен балдары жүрүп атат, же болбосо кыздар эртерээк турмушка чыгыш керек, жүрбөгүлө эртерээк турмушка чыккыла, мындайча айтканда эрге тийгиле дегендей эле маанини айттыңыз да, мындай илеп белгини коюу элечи акырына. Анан эми ар адам, ар бир кыз өзүнүн материалдык, моралдык, руханий байлыгына карап туруп, ошо жашы жетсе дагы кээ бирин материалдык жактан, кээ бирин моралдык жактан, же болбосо руханий жактан ал толук жетилип бүтө элек болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн жана алуу аялына жараша демекчи, ар ким өзүнүн мезгили орду жеткенде турмушка чыксын деген ойдомун. Рахмат. Жаштар силер. Аял киши бышкан аш. Аял киши бир мөмөлүү бак сыңары. Эгер бактын эгеси болбогон болсо, ал бак кароосуз калат. Же болсо мөмөсү дагы талаш болот. Мен агайдын сөзүнө толук менен кошулам. Ыйман чынында эле менин оюмча таза жүрөктө гана болот деп. Мисалы мен бир китептен окудум эле. Адам баласы ошол Кудайга жагыныш үчүн орунот экен да. Анан мекеге барат экен, 5 убак намаз окуйт экен. Бул чынында туурабы же катабы билбейм, бирок китептен толук менен ушундай окугамда, мындай иштерди жасаганында деле Кудайдын алдына жетиш өтө кыйын экен да. Анткени адам баласы төрөлгөндөн баштап ошо оронгонго чейин нечендеген күнөөлөрдү жасап өткөн. Ол каратакты жууш үчүн болгон адамдын жүрөгү таза, эч кимге зыяны тийбеген, ак ниеткан адам болсо, ошол чыны Кудайдын алдына бара алат деп мен ойлойм. Ошон үчүн оронгондо деле ыйман деп ойлойм. Чынында ыйман бул жүрөктө гана деп эсептейм. Биринчиден баардыгына салам, анан кийин ушул ыйман жөнүндө болгондон кийин бир акылман сөзүн айтайын дедим эле да. Ыйман бул сабыр, барар жай бул кабыр. Абалыңа шүкүр кыл, Алладан бул тагдыр. Сурагың, муктаждыгың жараткан баарына кадыр. Насип кылып буйруса, иншалла оронгон кыздар бардыр. Ушул эмеден айтып кетмекчимин, бул дүйнө бешинтип эле нерсе да. Бул оронсок деле, берине жүрсөк деле баары өтүп кетет да. Анан ошо баардыгына айта турганым, бул дүйнөнүн кыска рахатын деп, тиги дүйнөнүн да түбөлүк жашоосун кечирбегиле дейин да. Бул дүйнөдө кыска өмүр кылып, кичине гана нерсени неме кылып, деңизе отуруп, ал нерсеге жетишебиз, бирок ал вакытынчалык да, эртең эле өтүп кетет. Ошол вакытынчалык нерсебизди түбөлүктүү акыретибизге алмаштырбайлы демекчимин. Рахмат. 6 мүнөт жайганда жакшы өтөдү деген ой. Рахмат. Бул жерде көптөгөн талаш тартыштар болду. Ал дедик, бул дедик. Акырында мына жыйынтыктоочу сөзгө чыгып атышат. Мен ошол өзүмдүн жыйынтыктоочу сөзүмдү айтып кетейин деген. Өзүмдүн калемим менен жаралган 4 сап ырды айтып берсем. Досторум, көзүңөрдү ачкыла, жаманга эмес жакшылыкка шашкыла, кичипейли ыймандуу болуп түгөлүп, бул жашоодо таза жолдо баскыла, жүрөктөрдө ыйман жашай берсин демекчимин. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин коноктор, мына жаштарыбыздын Ош мамлекеттик социалдык университетинин жаштардын оюн, пикирин уктуңуздар. Жаштар көп нерсени айтты. Ар бир ой баалуу, эми ушул сиздер жыйынтыктап берсеңиздер. Айдан бери Европа, батыш туурасында сөздөр сүйлөндү, батышка жетишпedi. Батыш бизге үлгү боло албайт. Себеп батыш чириди, карыды. Батышта азыркы күндө
бардыгыбызга эле белгилүү. Биз козгоп жаткан маселелерге байланышы болгон нике кыйуу, үй бүлө куруу жоюлду. Жок. Батышта карыган ата-эненин оокатынын рекламасы жок. Ит менен мышыктын тамагынын оокатынын рекламасы бар. Алар карыган ата-энесин карай албайт. Алар кайсы гостиницада башка жерде эле бири-бири менен айбанга окшоп кошулуп жупташып кетип жатат. Үй бүлө куруу жок. Алар бизге үлгү боло албайт. Алардын кийими дагы, туткан жолу дагы бизге эч качан үлгү боло албайт. Батыш жер бетиндеги баардык козголоңдорду, уруштарды, жаңжалдарды өздөрүнүн куралдарын чыгарыш үчүн ушул иштерди аткарып жатат. Бизге да жетип келген аларыбыз. Ушундай эле жана иман жүрөктө деп, иман көкүрөктө деп айтып жатабыз. Туура. Ар бир өсүмдүктүн уругу, үрөөнү жерге түшөт. Жерге жашырылат. Ошол жашырылган үрөөнүн жүгөрү болуппу, буудай болуппу, картошка болуп жер бетине өсүп чыгат. Биздин иманыбыз, көкүрөктөгү болгон иманыбыз, Кудайга болгон ишеничибиз биздин тышыбызга чыгат. Анан тышыбызды кооз көрсөтүп, гүлдөтүп, мамилебизди, жүргөн турганыбызды, кийген кийимибизди оңдойт. Иман мына ушул үрөөнгө окшош. Рахмат. Анда ушул Ош мамлекеттик социалдык университетинин жаштар комитетинин төрагасы Сагын Маманов жыйынтыктап койсоңуз. Урматтуу жүрөгүндө жалыны башында акылы бар жаштар, студент жаштар, келечекте жаштар бул көп нерсени чече алабыз. Жакшы сөз бар, өлкөбүздүн келечеги бул жаштар мамлекеттин эртеңки келечеги деп. Ал эми асыл ойлор, тунук ойлор, таза ойлор бул жаштардан башталат да. Ошондуктан келгиле, биригип, бириндикте, ынтымакта келечекте Ош шаары дегиле Кыргызстан үчүн, Кыргызстанды билимде, илимде, маданиятта, саясатта керек болсо бардык тараптан дүйнө жүзүнө көрсөтөлү. Ош шаарында эмес, Кыргызстанда болсун бизге окшогон жаштар, Ош шаарын көтөрүп турган. Ал эми жакшы темалар козголуп кетти. Бүгүн тилек каршы убактыбыз тар болуп калды. Эгерде мындан кийин Ош мамлекеттик социалдык университетине келгенде же Ош шаарына келгенде сиздер эртең байланышып, биз аркылуу уюштуруп беребиз. Бир гана бизден ишараларыбыз болду. Ал эми сиздерге айталыбыз, урматтуу жаштар, ар дайым жүрөгүңүздөрдө диниңиздер, башыңызда билимиңиздер болуп жүрөңүздөр. Жаратканын колдоп, ийгиликтер коштоп, сиздерге ар дайым жараткан колдой берсин, ийгиликтер коштой берсин. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Анда жыйынтыктоо сөз Дил мөрөгү адеп ахлак жана маданият борбору мүдүрү Өзбек Ажит Чотонов. Биз кыздардын адебин айткан себебинде кыздардын турмушу жигиттерден айырмалуу. Мисалы силер келечекте энелерсиңер. Мисалы эне деген таптаза болуш керек. Кийин балдары укпаш керек да, сен энең мурда мынтип жүргөн деп. Ошентсе анда балдардын бүт баарынын шагы сынат. Эгерде сен энең мындай болчу деген сөз тарай турган болсо. Сен энең мурда мындай жүргөн, мындай кийимчен жүргөн, дискотекага барып жүргөн деген сөз калбаш керек. Bu kыздын аты аябай назик, алыска угулат. Мисалы эркектики билинбейт. Эркек эмне кылып атса да билинбейт. Эл ал жөнүндө көп сүйлөбөйт. Бирок кыздын кичинекей эле бир косяги кетсе, кичинекей эле бир катазы кетсе, бүт коом ошол жөнүндө сүйлөйт. Ошон үчүн абайлаш керек. Но Крыловдун тамсили да бар. Ошо жанагы кыска кийим жөнүндө. Бул кыздын аты аябай назик дейт. Крылов айтат. Кыздын аты аябай назик дейт. Кичинекей нерсе болсо да бүт коом билет дейт. Бүт коом угат, бүт коом ушактайт. Аны ошон үчүн ошо жаш кезден баштап намысты, абийди катуу кармаш керек. Абийди сакташ керек. Бул шарият атайын кыздын абийирин бекем тутуш үчүн, ошол улуу сыпатын жоготпош үчүн атайын шарттарды койгон. Кийимде кийип жүрсүн, көчөлөрдө көп жүрбөсүн, жанында бир махрам жүрсүн, ошо кыздын абийири кетип калбасын, ошо кызга ушак жабышып калбасын. Шариатта мисалы бир кызды айыптаса, ушул кыз туура эмес жүрөт десе, жалганчы. Ошо жалганчыны таш бараңыз. Жалганчыны таш бараңыз, жалганчыга
100 таяк берет. Ошол жалганчынын эч качан күбөгө өтпөйт. Ошончалык улуу бул кыздын абийири ушунчалык улуу. Мисалы мына калың үйлөнгөндө да эгерде кызга биринчи үйлөнөм деп туруп акчасын жарымысын берсе калыңдын, кийин кайра үйлөнбөй калдым десе, ошонун бәрин калтырат. Себебинде намазын кетирип кой деп, атын түшүрүп кой дейт, баркын түшүрүп кой деп. Ушундай улуу кармайт да. Анан силер кыздар өзүңөрдүн баркыңарды улуу кармашыңар керек. Көрүнгөн киши тийише тургандай болбош керек. Пайгамбар айткан аялдын уяты 100 эсе көп деп. Эркектикинен 100 эсе көп деп. Ошо бул уяттуулук аябай чоң сыпат. Анан ошон үчүн уятыңарды сактагыла, намазыңарды сактагыла, абийириңарды сактагыла. Азыр жанагындай жоопкерсиз эркектер аябай көп. Кыздарды алдап, түрлүү жолдор менен бузуп, боюна бүтүрүп таштап коюшкан аябай көп. Анан ошон үчүн силер жанагындай өзүңөрдү абийириңерге бигик тутушуңар керек. Мына азыр мына жерде жанагындай көптөгөн жанагы денеси саткан кыздар башталганда жакшынакай эле болуп келген, атасынан энесинин колунда жакшынакай эле болуп келген, бул жакка келгенден кийин тез эле бузулду, анткени жанагындай алданды. Модага алданды, жанагындай жигиттердин сөздөрүнө алданды. Андан кийин уже болду. Бүт бәріне кайыл болду андан кийин. Себебинде эң улуу нерсе жоголду. Абийир кетти. Мына ошон үчүн силердин абийириңер бийик болсун деп атабыз. Таза болгула. Башынан баштап таза болгула. Өмүрүнүн аягына чейин таза болгула. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул бүгүн Ош шаарынын жалпы жаштардын, тактап айтканда Ош мамлекеттик социалдык университетинин жаштарынын оюнун уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз азын олак бул убакытта бул теманын аягына чыгарыш өтө кыйын, чечимди сиздер чыгарасыздар. Анткени ар ким өзүнүн оюн айтты. Балким ушул жаштардан сиздер жакшы сабак алат деген ойдобуз. Демек, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Кыз-кылыгы кымбат деп коет кыргызда. Биздин кыздарыбыз ар дайым кымбат болуп келген, ар дайым аруу, сулуу болуп келген. Гүлдү кызды гүлде анткени экөө тең назик нерсе деп биздин улуу жазуучуларыбыз жазып өткөндөй, айтып өткөндөй, албетте биз кыз адеби менен кымбат, кыз кылыгы менен кымбат деп биздин залкарларыбыз айтып келет. Андыктан бүгүнкү секелектер, эртеңки келинчектер, бүрсүнкү жеңилер, андан кийин энелер ушул кыздарыбыз. Бүгүн азын улак ушул Ош жаштарынын оюнун уктуңуздар. Кийинки эфирден жолугушканга чейин Ош шаарынан Жаштар сүйлөшсүн теледолбоору коштошот. Саламаттаңыздар.